Бул негизинен менин бул биринчи эле жолу келишим эмес. Өткөндө да бир жолу келип таанышып кеткенмин. Бирок бул жолку келгенде документтердин баары мыйзам чегинде алынган экен, такталган экен. Буларды көрүп, чын эле бул компания менен кошо иштешкенге абдан жакшы, ишеничтүү компания экен деп мен өзүмө ынандыра алдым. Бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Анткени кээ бир мекендештерибиздин баягы алдын ала баштапкы төлөмү жок учурлары да болот. Анан эле бир моментте ошо баштапкы төлөмдү чогултуш деле кыйын да. Ошондуктан абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр да. Анан бул дагы баягы даяр, ремонту даяр турганы дагы бир чети жакшы экен. Башында ооба деп алып, кийин ремонт кылганга деле бир топ убакыт созулуп кетип, же ошол убакта акчалары жок болуп калып, кыйналып жүргөн учурлар деле болот да. Ага караганда бул абдан мүмкүнчүлүк, билинбей эле көз ачып жумганча үйгө кирип калгандай болуп атабам да. Мен азыр отуруп алып эле өзүмдүн оюмда даяр үйгө киргендей сезилип кетип атат да. Бул эгерде биздин Түштүк Корея Республикасынын айлык акысына салыштырмалуу мүмкүнчүлүк болот. Бизде орточо айлык $1700–1800 курстун айланышына карата болот. Анан ал жакта да жашоо тиричилигине салыштырмалуу расходдор болот да. Ошондо дагы эми $500 жок дегенде $500, $600 же $1000 чейин төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөр болот. Мүмкүнчүлүк болсо, менин оюмча үйгө киргенден кийин баары эле батыраак төлөп кутулуп, менин үйүм болуп калышын каалайт болуш керек. Квартирага төлөсөң, квартира болуп эле кете берет ал акча. Үйүң жок да, бирөөнүн үйүндө турасың да убактылуучу. Бул учурда квартирага төлөп атам деп эле ойлогондой төлөйсүң, бирок аягында эле сенин үйүң болуп калат да. Бул эң жакшы деп ойлойм. Мүмкүнчүлүк. Эң жакшы мүмкүнчүлүк да. Дагы бир нерсе кошумча айтылып кеткеним, чынында чет мамлекетке чыккан мекендештерибиз ошол чет мамлекетте жүргөндө акчасын таап, баягы бир чоң нерсени кылып койсо да, кайрылып келгенде, мен ушуну кылдым дегендей көзүнө көрүнө турган иш кылса жакшы да. Мисалы, үйлүү болуп калса, туурабы? Ошондой эле убакытта иштеп жүрүп эчтеке кыла албай калса, ал дагы келгенде баары бир жөн эле убактысы өткөндөй сезилип калат да. Бул ошол жөн эле убакыт өттү деген эмес, турак жайлуу болуп калса, аябай чоң мүмкүнчүлүк, чоң белек болуп калат болуш керек деп ойлойм да. Курулуш компаниясына, дөөлөт курулуш компаниясына мындан ары дагы ийгилик каалайм. Ушул тез-тез пландарган иштер тез-тез аткарылып, тез-тез биздин мигранттарыбыз үйлүү болушсун деп каалайм. Дагы албан ийгиликтерди каалайм. Бул коллективге дагы албан ийгиликтерди каалайм.